Адам болгон үчүн кам көрүшүбүз керек го дейм. Кийинкиси дагы бир суроону бердиңиз да, жанагы маалымат берип кетти биздин министрдин орун басары. Чет өлкөдөн алган квоталарыбыз жөнүндө. Мейли алган квоталарыбыз эми куттуу болсун, пайдаланалы, адилеттүү бөлүштүрөлү. Бирок биз Кыргызстан башка өлкөлөргө квота беребизби? Берсек канча квота? Айнасановна, бар маалыматыңыз? Биз квота беребиз. Эң биринчи приоритетибиз бул этникалык кыргыздарга беребиз. Өзбекстанда, Тажикстанда жана башка өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздарга сөзсүз түрдө квоталарыбыз бар. Бюджеттик орундарда. Кече Казакстанга да бердик, 10го көтөрдүк. Мурда 5-5 болчу, биз 10го көтөрдүк, Казакстан тарап 10го көтөрүп берди. Андан сырткары мамлекеттер аралык келишимдердин алкагында, мисалы ошол эле Россия Федерациясы менен Кыргыз-Орус-Славян университетинин алкагында биз аларга дагы квотаны беребиз. Гранттык орундарыбыздан бир топ эле колубуздан келишинче гранттарды берип атабыз. Бирок негизги приоритет бул этникалык кыргыздарга. Кептин бар ушул жерде. Биз бечаранын өңүн көрүп кийип калдык да. Жалаң эле сурайбыз. Сураганыбыз же квота, же грант, же жардам. Мечитибизди бир куруп бериш керек. Мектебибизди, медресебизди Өзбекстандан дагы бери келип 2 мектеп куруп берип атат да. Ошон үчүн алуучу колго караганда берүүчү кол жакшы. Биз деле берели. Мисалы Голландия, Россия, Америка, Япония келесоолугунан квота бербейт. Мына ушул досторду көбөйтүүнүн, эл аралык абройду арттыруунун жолу. Үйрөнүүнүн жолу, үйрөтүүнүн жолу, маданиятын таркатуунун жолу. Ошо квота боюнча мага маалымат бериңиз, жылдан жылга көбөйтүү маселесин бирөөгө бергендин адам мындай аркага кетпейт да. Ушул жагынан да ойлонолу. Кийинкиси. Анан дагы бир нерсе, мына мисалы квота боюнча Нарын университетинде нарындыктар окуйт, Талас университетинде таластыктар, Баткен университетинде баткендиктер. Мисалы региондон регионго квота берсе болобу? Мынча Оштон келип окусун, мынча Баткенден барып окусун, Таласка келип Жалал Абадтан окусун дегендейчи. Эмне себептен дегенде бул ичара түшүнүшү, ынтымакты бекемдөө багытында өтө маанилүү долбоор. Эми бул сунуш иретинде азырынча мындайыңар жок го дейм. Академиялык мобилдүүлүк боюнча, ички академиялык мобилдүүлүк боюнча университеттердин өзүнүн демилгеси бар. Бул Ошто коюлган Ош декларациясы деп аталат. Анын алкагында аймактык университеттер бири-бири менен студенттерди алмашуу процесси жүрүп атат. Ал жолго коюлган дурус эле. Бирок эгерде сиз айтып аткан сунушту мүмкүн карап көрөлү. Атайлап башка региондо курстар деген бир түшүнүк бар. Мисалы Ош университетинен бирөө келсин, бир жума сабак өтүп кетсин Нарында. Жалал Абадтан бирөө келсин Таласта, Таластан барып Баткенде. Бул өтө маанилүү долбоор. Биз Японияда Куме сенсей деген келген, Васеда университетинен. Бир жума ошонун гана сабагы болгон. Бирок биз Васеда жөнүндө, Куме сенсей жөнүндө, анын илим билими жөнүндө мындай чоң маалыматка болгонбуз да.